Тенти Адышева. Кылы үзүлгөн комузум. Эскерме баян. Чыгарманы аудиолоштурган Адилет Чубаков. Бир 1937 жылы 12 майда Кыргыз театрында Алтын кыз музыкалуу драмасын биринчи жолу көрсөтүү болду. Жүгүрүп жүрүп эптеп билет таап алып бардык. Жомарт мени чакырып билет жиберген жок. Ичим уйгутуйгу. Эл спектакльди укмуштай сонун кабыл алышты. Сахнадагы болуп жаткан окуянын ичинде өзүбүз кошо жүргөндөй, анын ою менде экенин унутуп, бирде күлүп, бирде ыйлап, жат көрүнүштөргө чын дилибизден кыжырланып, жакшы көрүнүштөргө жүрөктүн тереңинен кубанып, өзүнчө бир сонун дүйнөдө жүргөндөй сезим бийлеп турду. Жапардын ролунда Ашыралы Боталиев, Чынардын ролунда Анвар Куттубаева, Момун Жантөшев, Эшимбеков Калыбек, Берик Дуана Кыштобаев өңдөгөн сахнанын залкар ишмерлери. Ушулардын тубаса нукура таланттарына ашык тануу менен искусство дүйнөсүнө көз ачканбыз. Кылымдап көмөкөйүү искусство, маданиятка суусаган эл эч тойбойбуз. Көрсөтүлгөн оюндарга ошол мезгилде оюн көрсөтүү дей турганбыз. Кайра бара бере турганбыз. Спектакль бүттү. Эл залдан кетпей дуулдап кол чабууда. Артисттер авторлорду чакырып калышты. Жомарт шашмалап, мүдүрлө сахнага чыкты. Анын өтө толкундап турганы даана байкалат. Көшөгө жабылып, ар жагында артисттер чуулдап жатышты. Бирин-бири куттуктоодо болушса керек. Залдагы эл кеткиси келбеген сыяктуу араң тарай баштады. Мен дагы сахна жакты кылчактай карап сыртка чыктым. Курбум мени түртүп шыбырайы: "Жомартты куттуктасак болот бейм?" дегенсиде. Жомартты кайдан тапмак элек? Ал артисттер менен алектир, бизди ойлойт беле. Чынында эле Жомарт үчүн мен бүгүн оюна келбегендей элем. Анын бүт оюн бийлеген Алык Токонбаев болуптур. Кийин мага муну эскерген эсимде. Оюн башталганча улам арка жактагы ложаны карай бердим. Башталарга аз гана калганда Алыке келип отурду. Ошондо гана көңүлүм тынды. Залда отуруп оюн элдин кызуу кабыл алуусунда сонун өтүп жатышына кубанып, Алыкем да сүйүнгөнүнөн ыйлап отургандыр деп ойго келем. Оюн бүтүп сахнага чыгаргандан кийин артисттерди чалабыла шашып куттуктап коюп, Алыкеме жетейин деп ложага келсем ал жок. Эшиктин алдында отурган аялдан сурасам чыгып кеткенин айтты. Артынан жүгүрүп отуруп Дубовый парктан чыга берер жерден жетип, "Алыке!" менин үнүмдөн кайрылып токтой калды. Жомарт, куттуктайм. Колумдан кыскан болду. "Кандай Алыке? Эмне дейсиз?" деп калдым. "Бул боюнча коюуга болбойт. Оңдош керек. Болбойт." Бурулуп басып кетти. Мен делдейип туруп калдым. Демимдин сууганы Декадага жөнөгүчөк деле баардык спектакльдерди оңдоп жаттык го. Бирок ушул күнү окуя эмнегедир мага оор тийген болчу. Эгерде эртеси же башка бир күнү айтса, балким башкача кабыл алат белем, өтө кубанып турган болсом керек, деп айткан. Ушул жылдын июнь-июль айлары болсо керек. Обкомдун пленуму болду. Жомарт мага көп көңүл бурбаган кыялдуу жүрдү. Кечинде театрда анын Алтын кызын пленумдун катышуучуларына көргөзмөй болдук. Театрдын фойесинде илинген артисттердин сүрөтүн карап турсам, жанымдан шаңкылдаган аялдын күлкүсү чыкты. Карасам, Жомарт Тишебаеваны колтуктап басып жүрөт. Тишебаева Ош Бишкек фабрикасынын комсомол комитетинин секретары. Экөөбүз жалпы союздук комсомолдун 10-чу съездине бирге барганбыз. Көргүм келбей залга кирип кеттим. 3-чү коңгуроодон кийин гана келишип, залдын арка жагына отурушту. Менин ичим уйгутуйгу, көңүлүм аябай бузулду. Отура албастан чыгып кеттим. Жолдо ыйлап келе жатам. Өмүрүмдө биринчи жолу кызгануу, ардануу сезими келди. Кызгануу, ардануу сезими да өзүнчө оор нерсе го. Шаар ичинде айың жүрчү экен. Жунушбаева өтө менменсиген кыз имиш. Мен ала турган кыргыз туулайлык дейтимиш дегендей. Ал мен болсом минтип ыйлоодо келем. Каникулга тарап кайрада келдик. Окууну бүтүшүмө 5 ай чамасында мөөнөт калды. Күндөрдүн биринде бир жигит келип мени чакыртып чыкты. Жатакананын коридорунда күтүп турган экен. "Жоробаев Жаныбек", өзүн тааныштырып, "Мен сизге Жомарттан келдим. Жолдош болом. Мүмкүн болсо сыртка көчөгө чыксак", деди. "Жок, ушул жерден сөзүңүздү айта бериңиз. Мен жеңил кийимченмин", деп болбодум. Күз салкын түшүп калган. Көчөгө чакырылышымын көрсө себеби бар тура. Ал Жомарттын тапшыруусу боюнча мени көчөгө чыгарып бермек экен. Бул 1937 жылдын жаз айы эле. Чыкпай койгон соң сүйлөшүп туруп кетишке мажбур болот. Жаныбек зордоп көтөрүп келиш болбостугун айтат. Жомарт Тенти мени жакшы көрөт. Аны мен билем. Мага таарынып жүрөт. Көтөрүп келсең эле макул болуп калат. Мен ага баарын түшүндүрөм деп мойноп коет. Өзүң барып чакыртып чыгып сүйлөшүп түшүндүрбөйсүңбү десе, ал такыр сүйлөшпөй чыкпай жатса эмне кылайын? Бир аз кыр көрсөтүп, кызгандырмакчы болуп, бузуп албадымбы?
бар көтөрүп кел деди. Мына ушинтип Жаныбекти жумшаган экен. Жаныбек куру кол барганда сурак калат, ал төкпөй чачпай баяндайт. Тишебаеваны албайт бекен деди. Аны эмне кылсын, сизди кызгантайын дептир. Оюндан кеткениңизди байкап артыңыздан чыгып таппай калыптыр деп түшүндүрдүм. Дагы эмнени айтты? Башка ала турган аялы болгон тура деди. Болгон, аны албай калган дедим. Ай акмак, анын эмнесин айтасың? Жок, болгон эмес дебейсиңби? Дагы эмне деди? Арак ичеби, ичпейби деди. Ичпейт, пиво эле ичет дедим. Ой, сен соосуңбу? Тенти пиво менен арагыңдын айырмасын билеби? Сен оңдоп келбей эле бузуп келген турбайсыңбы? Мени сүйгөн кызымдан ажыраттың. Көрсө сен менин душманым экенсиң. Жаныбек жаны чыгып качып кетет. Ошол боюнча көрүшпөй караколго кызматка кетип калат. Бул окуяны төкпөй чачпай кийин мага Жаныбек Жомарт экөөбүз баш кошкон соң келгенде айтып берди. Көрсө Жаныбек экөө бир туугандай бирге өскөн, бирин бири өтө сыйлаган, берилишкен жакшы жолдош тура. Жаныбек Жоробаев орто бойлуу, чымыры келген шайыр мүнөз, жылдыздуу жигит болчу. Горький шаарында танкисттер училищесинде окуп, Кыргыздан биринчи танкист кесибине ээ болгон адам. Атамекендик улуу согушта танк ротасынын командири болуп, согушуп жүрүп дүйнөдөн кайтты. Жомарттын жүрөгүнө жол таба билчү. Экөөнүн сөзү бүтпөйт. Жомарт кытылдап күлө берет. Эмнегедир Жомарт Жаныбекти өтө күчтүү балбан катары баалачу. Балким чындыгы бардыр. Ошон үчүн анын күчүнө ишенип, мени көтөртүп алышты ойлогон тура. Бир күнү Жомарт темекиге капаланып, ачуусу келип калыптыр. Жаныбек үйдө отур. Мен азыр барып Темиркулду чакырып келем. Урасың деди. Жомарт кеткен соң мен андан сурадым. Эмнеге темекени урдурган жатат? Жомарттын жинине тийип койсо керек. Жомарт баарыбызга эрке үстөмдүк жасай берет да. А сиз чын эле урасызбы? Жок, кайдан? Жомарттын көңүлү үчүн опуз алайм. Ал ак көңүл баары бир бат эле ачуусу тарайт. Эч нерсе оюнда жок жаркылдап темеке келди. Үчөө ички үйгө кирип кетишти. Мен сыртта калдым. Бакылдашып жатышты. Сөздөр чалап кылат. Ур Жаныбек. Жомарттын үнү чыгат. Урбайт Жаныбек, эмне үчүн урат? Темекенин үнү чыгат. Кыжылдашып жатып басаңдашты. Бир мезгилде кирсем үчөө жайбаракат сүйлөшүп отурушат. Тамак алып келдим. Күлүшүп, жыргап отуруп тамактанышты. Булардын бала кыял жоруктарына таң калып койдум. Эмне болушат? Чоң чатак чыгарып экен деп сарсына болуп коркуп тургам. 1937-жылы менин баамымда кандайдыр бир жүрөктү үйгөн нерсе көкүрөгүмдө туруп алды. Күз айлары Борбордук комсомол комитетинин пленуму өттү. Мен бюро мүчөсү болгондугумдан президиумда отурган элем. Курман Камбаров менин жанымда отурду. Ал анда эл агартуу комиссариатынын наркому. Ушул пленумда Камбаров жөнүндө өтө сөз көп болду. Чыгып сүйлөгөндөрдүн бир тобу аны сындоодо. Пленум бүтүп, чыгып баратканда мага кайрылып, "Көрдүңүзбү карындаш, бул эмне деген иш?" деп таноосу кыпчылып, ачуусу келгендей сүйлөдү. Мен эмне айтарымды билбей, "Агай, критикада" деген болдум. А критика должна быть здоровой. Это не здоровая критика. Это клевета. Эмнени айтам, унчукпадым. Шартылдай басып чыгып кетти. Мен ээрчи карап кала бердим. Ошол боюнча экинчи Курман Камбаровичти көргөнүм жок. Жаныбек экинчи мени көтөрүп келүүгө келген жок. Жомарт да дымып калды. Бир күнү Кызыл Кыргызстан газетасынан Жомарт Бүкөнбаевдин жаңы жазылган Айчүрөк операсынын либреттосу талкууланып кабыл алынды. Ушул сыяктуу мааниде кичинекей кулактандыруу окудум. Алтын кыздан кийин туура Айчүрөккө киришкен билем, ушуга алагды тура деп ойлодум. Көп узабай эмнегедир Алтын кыз, партизан кызы, автору коллектив болгон афишалар пайда болду. Ушунун баары мени тынчсыздандырды. Бирок куру намыс жол бербей кабар албадым. Өзүм дагы бүтүрүү экзамендерине алекмин. Техникумду 1938-жылдын январь айынын аяк ченинде бүттүк. Мени Ден соолук эл комиссариатынын аппаратына алып калууга сөз болгонуна карабай, айылга барып эмгек сиңирүү максатында. Ал кездеги окуп өтүргөн жаштардын баардыгы айылга барып эмгектенүү ыйык милдет сыяктуу сезим күчтүү болчу. Жети Күз районундагы Саруу ооруканасына кызматка кеттим. Сарууда поликлиникасын жана ооруканасын тейлеген бир гана врач Салиев экен. Орто билимдүү бир дагы кызматкер жок. Бир гана фельдшер милдетин аткарган. Атайын алган медициналык билими жок, үйрөнчүк жигит иштейт. Менин келишиме Салиев аялы эркек төргөндөй сүйүндү. Тажрыйба аз. Жаңы гана окууну бүткөн мен деле алды жыргатып жибербесем да көп эле жөлөк болуп түшкөндөй болдум. Эртеден кечке Салиев экөөбүздүн ишибиз бүтпөйт. Ооруканада оорулуулар толтура. Поликлиникадан да адамдар үзүлбөйт. Салиев өзү башкы врачтын да милдетин аткаргандыгы үчүн чарбачылыктын оор жүгүн кошо тартат. Азыркы мезгилде балким Сарууда бир канча врачтар иштеши мүмкүн. Поликлиникада бир канчасы, ооруканада бир канчасы иштешсе, башкы врач өзүнүн башкы врачтык милдетин гана аткарар. Ал эми орто билимдүү медицина кызматкерлери абдан арбынчыгар. Салиев болсо күн түн жаны тынбаган. Эми ойлосом ал өз ишине башын салып, дилин багындырган
мээнеткечтерден тура. Бир күнү атын кара терге салып чапкылап бирөө келди. Айланайын доктур, аялым төрөп, тону түшпөй кара басып жатат. Тезирээк барбасаңыз болбой калды, деп жалбарып калды. Салиев экөөбүз бир жаш кыздын өмүрү үчүн күрөшүп жатканбыз. Салиев 3 күндөн бери уйку көрбөй өлүм менен арбашууда. Кыздын жанынан кетүү кыйын болчу. Айласы кеткен Салиев кара баскан аялга мени жиберди. Ат коштой келген адам менен жөнөп калдым. Биринчи жолу кара баскан аялга барышым. Аялдын акыбалы оор. Колумдан келгенче техникумда теория жагынан үйрөнгөн 2-3 амалды жасап көрдүм. Эч нерсе чыкпады. Жардам болот го деп доктор кыз келди, жардам болот го деп тургандардын үмүтү ордунан чыкпады. Муну түшүнгөн мен алардын көзүнө карай албай, өзүмдү күнөөлүүдөй сезип, өтө капа болдум. Айлам кеткенде аялды Кызыл Суудагы ооруканага жөнөтүп келдим. Салиев менин маанайым пас келгенин байкады белем. Эмне болду деди. Колумдан келбеди, Покровкага жибердим деп ыйлагым келди. Туура кылыпсыз, ишке жарайсыз. Баланын түшкөнүнө көп убакыт өткөн го. 3-4 саат болуптур. Анда оңой менен жардам болбос. Мен деле эч нерсе кыла алмак эмесмин. Жибергениңиз туура болгон. Ал жерде жанын алып калат. Мына ушинтип менин көөдөнүмдү сооротто. Бирок мен ишенип жиберген ишине жарабай келгениме өтө өкүнүчтүүмүн. Бирок алиги жаш кыз өлүм алдындагы жанталашуу мөөнөтүндө тургандыктан баарыбыз аны менен алек болдук. Сулуу кыз бир туруп өңү тамылжып, көздөрү балбылдап жанып, жардам сурап жанталашып турса, жанына чыдап туруу кыйын. Кайбирлерде мына жаным оозуман чыгып кетти деп кубарып соолуп жатып калат да кайра жанданат. 18 жаштагы чырактай кыз күчүнүн бардыгынча ажал менен таймашып жатып, өмүрү бүлбүлдөп өчүп кетти. Салиев көзүнө жаш алып, эки колу менен башын мыжый чеңгелдеп барып, олтургучка отура кетти да, качан бир эффективный ушул ооруга дары табылат деп отуруп калды. Айланайын агатай, айланайын курбутай, жанымды алып кала көргүлө деп Салиев экөөбүзгө какшаган үндөрү көп күндөрү кулактан кетпеди. Ошол оңдөнгөн нечен жаш өмүрдү соолтуп турган адамдын өмүрүнүн күчтүү жоолорунан болгон өпкөнүн кургагучу илдетине медицина ал мезгилде алсыз эле. Ушул өкүнүчтүү өлүм мага өтө таасирин калтырды. Ошонун натыйжасында мен колума калем кармап, поэзияга кадам шилтеген мезгилдеримден поэма жазуу оюмда болду. Менин биринчи поэмам жүрөктүн пайда болушунун негизи ушунда. Бул поэма жазылган мезгилдери кургагучу оорусу медицинага кол кошуруп, түбөлүккө багынып калган кези болчу. Ал эми таймашып, бой бербей жаткан илеттердин бири жүрөктүн инфаркт оорусу болгондуктан, врач Салиевдин сөзү менен айтканда, эффективный дагы бир мүрөк суусу табылса экен деген гана акындын тилеги болчу. Ушул жүрөк поэмасынын өзөгүн жараткан жүрөктүн оор илдети кандайдыр бир алдын ала көп жылдар мурда эле мени тагдыр жолунда кездешүүчүдөй болуп, сезимди козгоп, жүрөктү ээлеп үркүтүп, келечектин бир туюк, кейиштүү кара кесепетин кабардай ойго салып, коркунуч көзү чертилген билем. Ким билет, ар качан жүрөктүн тагдыры менин тынчымды алчу. Ошондуктанбы жүрөк аттуу ырымда түрсүлдөп көкүрөктө соккон жүрөк, бир секунд тыным албай каның жүрөт. Аз өмүр ара жолдо чарчап калбай ашуусун барсаң боло жүздүн тиреп. Асман, жер, багындырган баатыр жүрөк, алсырап кайбирлерде калат жүдөп. Адамзат акылыңдан айланайын, амал таап алып кетчи алыс сүрөп. Менин асыл жарым Муса Адышев ушул илдеттин курманы болгондон кийин артыкча менин көңүлүмдү ушул ой ээлейт. Инфаркт. Адам баласынын өмүр жолундагы өжөрлүү бөгөтсүн го. Бирок мен менсинген менен сен дагы акыры адамзатка бүгүлүп баш ийерсиң. Салиев жаш специалист келгенине ыраазы болуп, мага колунан келишинче шарт түзүп берди. Оорукананын ашканасында даярдалуучу тамактардын даамын татып турмай болдум. Өзүмчө турууга бир бөлмөлүү үй берди. Бирок күнүгө түн ичинде чыракты өчүрбөй жүрганымды чүмкөнүп, кара терге түшүп коркуп, көптөн кийин уктайм. Коркок жан билем, жана жалгыз жатып көрбөгөндүктөн да, жаштыкта баары бордошса керек. Бул акыбалымды негедир Салиевке айтпайм, айбыгам. Мына ушундайча 2 ай чамасы өттү. Бир күнү Фрунзеге борбордук комсомол комитетинин пленумуна чакырган телеграмма келип калды. Салиев барып келишке уруксат берди. Ушул пленумда 1938-жылы апрель айында мен БКга секретарлыгына шайланып, шаарда калдым. Бул менин тагдырымды карай бет алып шилтеген кадамдарымдын алгачкы тепкичтери эле. Алдыда эмне күтөт, кандай күндөр өтөт, ким аны айтылат. Бирок адам баласы келечектен жалгыз гана жакшылык таалайды күтөт. Келечек ар качан үмүттүн балбылдап жанган жарыгынан гана көрүнөт го чиркин. Мына ушунус менен кызык белем бул дүйнө. Үмүт. Үмүтсүз жашоо жок. Адамдын энчисине берилген өмүрдүн эң бир кымбат белеги ушул үмүт эмеспи? Үмүттөргө таянып адам ар качан алдыга кадам шилтейт. Үмүт, кызыксың. Жаңы эле орто билимге ээ болгон 18 жаштагы секелек кыз
Борбордук комсомол комитетинин секретарлыгына жетип, келечектин кең мейкин даңгыр жолуна чыкканы беле. Алдыда өсүү жолу, бийиктерге көтөрүлүү, бакыт таалай күлүмсүрөп кол созуп, кулаш жайуу беле. Болбосо өмүрдүн татаал жолунда кадам шилтеп, тайгак кечүү, ашуусу бийик dabандардан өтүп, таалай менен тагдырдын талаштарында болуу эле. Мунун бардыгы келечектин туюк сыры болчу. Такшалуу, бышыгуу, толуу бөксөрүү, мүдүрүлүү, кайра достук, кастык, жакшылык, жамандык, тирүүлүк, жарык күн, караңгы түн бардыгы алдыда болчу. Ушунун бардыгы мен үчүн турмуштун күнүндө ар түрдүүчү эле. Эмесе ошол ачылыштардын түркүн түрдүү кырдаалдарына карай бет алып көрөлү. Секретарь болдум. Эмнеден баштайм, эмне иштейм кабарсызмын. Менден мурунку секретарь ишин мага өткөзүп берди. Мен андан эмне иштейм, эмне жасашым керек деп сурадым. Ал кишилер келишет, кабыл алып, алардын маселесин чечүүгө аракеттениш керек. Гезит журналдарды окуш керек, чогулуш, бюролорго катышасыз деди. Кишилер эмне маселе менен келишет, кандайча чечиш керек экендиги мен үчүн табышмак болду. Көрө-көрө көсөм болосуң, сүйлөй-сүйлөй чечен болосуң деген кыргыздын макалы бекеринен эмес да. Көрө-көрө сүйлөй-сүйлөй ким такшалбайт. Бирок ошол такшалуу жолу оңой олтоң болбосу белгилүү го. Турмуш өзү жетелеп көмөктөшөт тура. Бир алды маселелерди шыр, чечкиндүү чечүү болбоду. Чынын айтыш керек. Биринчи секретардын кеңешисиз бир нерсени чечүү кыйындай болду. Бюродогу каралган маселелерге активдүү катышып, өзүмдүн ой пикиримди айтыштан өтө тартынам. Техникумда окуп жүргөндө шаар, оюмду тартынбай айткан жандан элем. Бул жерде бир алды буулдум да калдым. Күндөрдүн биринде секретарыбыз Бирюков: "Тент, эмне жөнүндө бюродо сүйлөйсүң? Өз оюңду өзүң тартынбай эле айт" деди. Мен уялып жатам деп чынымды айттым. Ошондон кийин ал дайыма мага кайрылып: "Жолдош Жунушбаева, сиздин оюңуз кандай?" дечү болду. Мен мукактанып жатып оюмду айтып, көнүгө баштадым. Бул эстүү жетекчинин жаш кадрга болгон жакшы мамилесинен болду. Бир күнү дагы Бирюков мени чакырып, түштүккө командировкага барып, материалдар жыйнап келип, доклад жазып даярдап, Кыргызстан келин кыздарынын 2 съездин өткөрүү маселесин тапшырды. Бул өтө жооптуу маселе экенин туюп, сүрдөнүү менен катар чоң жоопчулукту сездим. Ош областтык комсомол комитетине келдим. Сапелкин биринчи секретары. Мен борбордук комитеттин секретары болсом да, жаштыгыма карап өтө тоготпогонсудуу элем. "Кыдыра бериңиз. Область сиздин карамагыңызда" деди. Кандайча кыдырам деген суроомо: "Бизде эч транспорт жок, эшегибиз да жок, жөө жүрөбүз. Сиз да жөө кыдырасыз" деп бир кызматкерин кошуп берди. Ал экөөбүз жолдогу бригада, колхоз талаларындагы иштеп жаткан кыз келиндер менен жолугуп, сүйлөшүп жүрүп отуруп, Кара Суу райкомолуна жеттик. Облкомолдун кишиси мени райкомолго тапшырып кетти. Райкомолдун бир кызматкери өзүнүн районун кыдыртып жүрүп отуруп, Куршап районуна өткөзүп кетти. Ал акыры Өзгөн районуна өткөздү. Мына ушинтип бир ай чамасында ишти Өзгөн районунан аяктадым. Өзгөн райкомолунун секретары Бектемиров кайра мени Куршап районунун борборуна алып келип, жүн тартып жаткан грузовой машинанын үстүнө отургузуп жөнөттү. Мен күн жылуу күз айында желпилдеген жеңил кийим менен келгем. Кетер күнү биринчи кар жаап калды. Машинанын үстүндө желпилдеп, жеңил кийим менен жүрүп отуруп, Кара Сууга калчылдап араң жеттим. Акыбалымдын начарын сезгенимден эптеп бир мекемеден телефон таап, райкомсомолго ооруп келгенимди билгизип, эптеп транспорт таап мени алып кетүүлөрүн сурадым. Алар кайдан табабыз, бизде эч нерсе жок деп айтышты. Оорукананы сураштырып таап барсам, биздин техникумду бүткөн Атакеев болду кезигип калды. Ал анда кызмат өтөйт экен. Тезинен бөлүк түшүп жардам көрсөтүштү. Температурам 40 градуска жакын. 3-4 күн көз ачпадым. Райкомолдон же облкомолдон эч бир жан кабар албады. Бир аз гана оору жеңилдеген соң суранып жатып, поездге отурдум. Дары-дармек беришти. Жаштыктын күчүн кара. Фрунзеге келгиче сакайып калдым. Фрунзеге келген соң өмүрүмдө биринчи жолу жооптуу докладты жазууга кириштим. Бирюков күнүгө бир маал келип, жазуу иши кандай жүрүп жатат деп сурап кетет. Бул бечараныкы эмне деген доклад болуп чыгар экен дегендей тынчтанган элем. Бир күнү келип канча жазылганын сурады. Азыр да эсимде. 29 бет жазылганын айтсам кубанып кетип: "О, молодец, быстро пишешь. Бүтүп машинкага бастырарың менен мага алып келгин" деди. Докладты жазып бүткөн болдум. Бирюковго жагабы, жокпу, пушайманда алып барып бердим. Окуп чыгып мени чакыртты. Жүрөгүм дүкүлдөп бардым. Бирюков мага жылмая карап: "Докладың дурус, материалдарың жакшы экен. Жаза билет экенсиң. Мен бир аз жерлерин оңдодум. Кайра бастырып, Бурякка алып баргын. Ал киши билет, сүйлөштүм" деди. Ошол кезде Буряк Кыргызстан борбордук комитетинин секретары эле. Ал киши мени жылуу кабыл алды. Эртеси эртең менен барып алып кетмей болдум. Ал киши эртеси мага бир журнал берди. Эмне журнал экени эсимде жок.
ушул журналдагы бир макаланы көрсөтүп, алдыларын чийип койгон экен. Докладдын башталышын жана аяк жагын ошол сүйлөмдөр менен толукташ керектигин айтып, ушул доклад менен съездге чыга берсем толук боло тургандыгын билгизди. Мына ушинтип биринчи жолу өзүм доклад жазып съезд өткөрдүм. Бирок съездин алдында бир чалалык кетип сөгүш алдым. Ал мындай болду. Москвадан ВЛКСМ борбордук комитетинин секретары Темиргалина келип калды. Экөөбүз нарынга жөнөп калдык. Бизде жалгыз МК деген жеңил машина бар, биринчи секретардын карамагында. Ошол машина менен жөнөдүк. Темиргалинанын келишине жана дагы башка бир себептер менен өтө турган кыз келиндердин съезди мөөнөтүнөн ары жылдырылды. Мен командировкага кетип жатып, атайын сектор бөлүмүнүн башчысы бар эле. Ошого съездин мөөнөтү өзгөргөндүгүн билдирген телеграмма жазып, райондорго жиберип коюшун талап этип тапшырып кеттим. Темиргалина экөөбүз Рыбачыдан нарынга чейинки жолдун жарымысын жөө бастык. Анткени машиненин баллону улам жарылат, бардыгы жамачылуу эски тура. Биз жөө баса беребиз. Шофер баллонду жамап, оңдоп, аркабыздан жетегелет. Бир аз жүргөн соң кайра жарылат. Мына ошентип отуруп нарынга жетип, ат башка чейин барып кайттык. Фрунзеге келсек, бай бир райондон съездин делегаттары келе баштаптыр. Мен тапшырып кеткен телеграмма жиберилбей калат. Райондор менен телефон аркылуу байланышып жатып, делегаттарды токтоттук. Келгендерин кайтардык. Мен болсом сөгүш алып тындым. Бирок бул менин ишимдин кыйчалышынын башталышы эле. Бир аздан соң съезд да өттү, жаман өткөн жок. Күндөрдүн биринде менин кабинетиме бир орто бойлуу жигит келди. Ал менин көңүлүмө так салып, санага чөгөрөрүн капарыма албагам. Эгерде сүйгөн болсо, кантип махабатын карга айландырат. Бирок аны менен бетме бет кездештим. Бир күнү Бирюков чакырып, менин үстүмдөн материал бардыгын айтып, кечинде бюродо караларын билдиргизди. Мен комиссия түзүп, текшерүүлөрүн сурадым. Ал материал орган аркылуу келгендигин жана орган аркылуу текшерилгендигин айтты. Кыскасы, бюродо мен кызматтан бошоп, пленумда ишим каралмай болду. Мага коюлган күнөө ата теги кулак болгон, эл душманы болуп өзүнүн жакын агасынын бет ачылды, улутчул, себеби Жомарт Бөкөнбаев менен байланышта. Жогоруда айтылбады, афишаларда Алтын кыз, Партизан кызы автору коллектив болуп бир мезгилдеги театрларда коюлуп калды. Анын себеби Жомарттын үстүнөн каралоо материалдар түшкөн белем, ошонун натыйжасында ал партиядан чыгарылат. 1939 Москва шаарында Кыргыз ССРнин адабият жана искусствосунун 10 күндүк өтмөк. Театр ага Алтын кыз, Ажал ордуна, Ай жүрөк, ушул 3 спектакль менен бармакчы. Анын экөөсүнүн автору Жомарт. Эгерде Жомарт караланып калса, анын аты менен коюлуучу 2 спектакль алынып калса, жалгыз Ажал ордуна менен барууга болбойт. Ошон үчүн Алтын кыз Партизан кызы болуп аталат. Ал эми Ай жүрөк жөнүндө журналдар, газеталар Жомарт автор экендигин жарыялаган. Бирок ал театрдын сахнасында коюла элек. Даярдалып жаткандыктан либреттосун Маликов, Турусбековго кайра карап чыгып, экөө автор болушмакчы болушуп, договор түзүп ишке киришип калат. Катуу даярдык көрүлүп жатты. Жомарт бир күндө бир канча жолу театрга жүгүрүп барып келе турган. Декадага жөнөмөй болдук. Мен жаңы турмушка чыккан келинмин. Жаңы эле тоюбуз өткөн. Бир күнү жогору жактан телефон аркылуу Жомартты чакырып кетишти. 2 саатчы убакыт өткөн соң кайтты. Өтө капалуу, тынчсызданып келди. Мен эмне болду деп сурадым. Бир аз оюн жыйнагандай токтолуп туруп, мен азыр Вагов менен урушуп келдим. Эми мага орден жок деди. Андан соң болгон ишти мага айтып берди. Көрсө Ваговдун кашан ичинде Кыргызстандын борбордук комитетинин ошол мезгилдеги биринчи катчысы кабыл алуусунда болгон экен. Ала дегенде декадага көрүлүп жаткан камылга жөнүндө сурап олтуруп, Жомартты Ленин орденине көрсөтүү ойлору болуп жатканын айтып, ошого байланыштуу кайбир маселелер жөнүндө сүйлөшмөкчү экендигин айтат да, анан Жомарттын Исанаманов, Жолдошев, Камбаров жана башкалар менен кандай байланышы болгон, кашан ичинде 1937 эл душманы болуп камалгандар. Кандай байланышы болгон? Эгер болгон болсо, Жомарт чын жүрөгүнөн мойнуна алып, айтып беришин талап кылат. Эзгилей баштайт. Жомарт ачуусу келет да, жетишет. Мени канча жылдан бери ушул жөнүндө канымды бузуп жүрөсүңөр. Эгерде менде айып болсо камагыла. Болбосо бул өңдөнгөн былжыроолорду токтоткула, деп эшигин катуу жаап чыгып кетет. Чынында эле 37-жылдан тартып Жомартка тынчтык болгон жок. Ушакчылар, көрө албагандар, душмандары ошол мезгилдин агымынан пайдаланып, Жомарттын жанын коюшпай жазып каралай беришти. Анын натыйжасында партиядан да чыгарылып, театрда болуп жаткан Алтын кыз муз драмасын Партизан кызы авторун коллективде өзгөртүштү. Коюга даярдалып жаткан Ай жүрөк операсынын либреттосун Жусуп менен Кубанычбекке оңдоо киргизе коюп, автор болууларына тапшырылган. Анткени ошол жылдардан баштап
Москвадагы боло турган декадага даярдык башталган болчу. 3 театралдык чыгарма көрсөтүлмөк. Анын экөө Жомарттыкы болчу. Алтын кыз Айчүрөк, үчүнчүсү Ажал ордуна Жусуптуку. Жомарт партиядан чыгып камала турган болгон. Анда эгерде Жомарттын 2 чыгармасын алып таштаса, жалгыз Ажал ордуна менен декада өтмөк эмес. Ошондуктан коюлуп жаткан Алтын кыздын атын өзгөртүп, даярдалып жаткан Айчүрөктү башка авторлорго тапшырууга мажбур болушкан. Жомарт үчүн бул күндөр өзүнүн айтканына караганда өмүрүндөгү өтө оор күндөрдөн эле. Кийин дагы ушул учурларды эстегенинде капаланып, каны кызып кете турган. Жомарт болсо поездге түшүп алып, Арыс станциясына барып, телеграмма берет. Телеграммадан негизги таржымалын бүт жазат жана республикадагы түшүнүксүз болуп жаткан агым сыяктуу абалды билгизет. Телеграмманы берип коюп Кетмен төбөгө кетип, анда бир канча күндөр жүрүп кайтат. Үйдө 2 кичирээк карындаштары калган. Келсе алар Жомартты борбордук комитеттен издеп, телефон чалып жатканын айтышат. Көрсө Сталинден телеграмма келген болот. Ал негизинен мындайча жазылат. Ушул эле телеграммада айтылгандай, өзгөрүүсүз Кыргызстан борбордук комитетинин бюросунун чечимине жазылып, Жомарт партияга калтырылат. Партизан кызы Кайра Алтын кыз, автору Бөкөнбаев болуп коюла баштайт. Айчүрөктүн маселеси татаалдашып, 3 автор болуу маселеси көтөрүлөт. Жомарт көпкө макул болбой жатып, аягында макул болууга мажбур болот. Үчөөнүн тең көзү өтүп кетти. Алардын арбагынын алдында чындык гана айтылышы керек. Бура айтышка эч кимдин дити барбас. Жусуп Турусбеков биздикине көп келе турган. Жомарт экөөнүн мамилеси өтө жакын эле. Артыкча Жомарт экөөбүз баш кошкондон кийин мени карындаш сынтып дагы жакын болуп кетишти. Ушул Айчүрөктүн маселеси ал кишинин көңүлүндө тынчтык бербес болду. Бир канча жолу Жомартка: "Жомарт, Айчүрөк сенин эмгегиң, биз бир кокустук шарт менен сага кошулуп калдык." Декаданын алдында улам оңдолуп жатып, Кубанычбектин текстинен калбаганга эсе болду. Менден бир аз калды. Мен андан кечем. 80%ке сеники. Мен ушуга чейин чийки май жегендей болуп жүрөм. Айчүрөктү арыз берип өзүң ал дечү. Жомарт: "Жусуке, болбогон кепти айтасыз. Ал менин силер үчүн белегим. Аман болсо мындай Айчүрөктүн неченин жазам. Элдин баарына үчөөбүздүкү болуп таанылып калды, болбойт эми. Бул жөнүндө ойлонбой эле коюңуз." Жомарт Жусуп менен Кубанычбектен Айчүрөктү талашып, чатак баштап жатыптыр деген сөзгө калгым келбейт деп мойноп кое турган. Мен өз чыгармасында бирөөлөргө белек этчү эле "Жусукем айтып жаткан соң албайсыңбы? Маселе көтөрүп" дегениме: "Тенти, баласың. Менин үйүмдө айтып жаткан оюн башка жерде кандай айтарын кайдан билем? Айчүрөктөн эч ак эле кечкем. Эми башымды оорутуп жүрбөйм. Жаным аман болсо неченди жазам" дей турган. Менимче, Жусуп өлбөсө Жомарт дүйнөдөн кайткан мезгилде чыдабас беле дедим. Айчүрөктү Жомартка кайтарып берүү маселесин өзү коет эле го дейм. Анткени ал кишинин жүрөгүн ушул маселе өтө эле өйүп жүргөндөй сезилчү. Кубанычбек жөнүндө кеп башка. Ал башка адам. Ал эмес Жомарттын толук жыйнагын мен түзгөндө Айчүрөктүн либреттосын 3 авторду көрсөтүп эле киргизсем, каршы болуп алып таштаган. Ал редактор болчу. Мен анда Жомарттын өзүнүн жекече жазган вариантын киргизишке аракеттенсем да такыр болгон жок. Адам дегенде абир болбосо экен. Жомарттын биринчи Айчүрөктү опера кылып жазган инициативасы үчүн да жана эмгектин көбү анык экендиги үчүн да жыйнагына киришине акылуу болчу. Айлаганча өлгөн арстандан тирүү чычкан. Жомарттын бул айтканы туура эле го. Аман болсо нечен дастандар жазылбайт беле. Өкүнүчтүү дүйнө. Бирок ошол аз убакыт калган өмүрүнүн мөөнөтүндө Кыргыз тарыхында болгон экинчи операнын да либреттосын жазууга үлгүрдү. Ал Токтогул операсы эле. Бул опера ошол Жомарттын авторлугунда 7-8 жыл театрдын сахнасында жүрүп турду. Музыкасын композитор Веприк жазган. Кийинчерээк бир себептер менен музыкасын кайра жазууга туура келди. Музыкасы кайра жазыла турган соң, либреттосын да кайра карап чыгууга ыктымал болду. Бул маселе Кубанычбек Маликовго тапшырылды. Мен ал кишиден сурандым: "Сиз жолдоштук милдетиңизди катары редакторлук жумушун өтөңүз, бирок кошумча автор болбосоңуз экен" деп сурандым. Ал киши: "Мен иштеп чыгайын, анан көрөбүз" деген жооп айтты. Мен: "Сиз кошумча автор болуу максатта иштесеңиз, бир түрдүү мамиледе карайсыз. Эгерде максат менен болсо башкача мамиле. Жомарттын текстин мүмкүн болушунча сактоого аракет болот" дедим. Көрөбүз деп иштен чыккан соң белгилүү болот деп койду. Мен үчүн маселе түшүнүктүү болду. Токтогул операсынын либреттосы 2 автордук болуп кайрадан жүрө баштады. Ар кимдин өз кызыкчылыгы жакшы го. Мага коюлган күнөөнүн дагы бири: мен борбордук комитеттин мүчөсү болгон мөөнөттөгү секретарлардын көпчүлүгү азыр жок эле. 1937-1938 жылдар өлкөбүздүн тарыхында оор күндөрүнөн болгон мезгилде түшүнүксүз болгон агымдын арааны жүрүп турган эмес беле.
Ошол мурдагы секретарлардын кадры менен күнөө коюлган. Бирок бюрода да, пленумда да ата тегин жашыргандыгы үчүн деген күнөө менен бошотулдум. Эртеси ыйлап Брюковко кирдим да эмне кылышты сурандым. Ал мындайча кеңеш берди. Тенти азыр кандайдыр бир оор шарт болуп турат. Мен сага жардам көрсөтө албайм. Сен жөнүндөгү материал орган аркылуу текшерилди. Фактылар аныкталды деген тыянак чыгарып беришти. Ага ким каршы тура алат? Өзүң түшүнөсүң. Менин сага берер жалгыз кеңешим азырынча бир жакка кетип кал. Шаардан тез кетсең жакшы болот деди. Мен энем жана Батый аттуу кичине сиңдим үчөөбүз жашачубуз. Эртеси эле өзүмдүн туулган жерим Тоң районуна кеттик. Башка кайда барам? Туулган жер. Ата-энемдин үйү мага калганч болуп беришти сезилди. Көрсө салынган капкандын, мээленген мылтыктын ээси ошол ак бешим жеринде экендигине кайдан шек болсун. Капкан менен мылтыктын ээси баягы мени сүйгөн адам экен. Мунун аныгын кийин гана билдим. Бул күндөрдүн окуясы төмөнкүчө жол менен жүргүзүлөт. Ал баягы мага келип, жолугуп кетишинде менин үстүмдөн уюштурулган каралуу кагазды алып келип, органга өзү тапшырып кетет. Мага материал уюштуруштан мурда жанагы жетим өскөн атамдар караколго ала качкан агайым Буканай Досматов да. Ал Тоң районунун комсомол комитетинин биринчи секретарынын кызматын өтөчү. Камакка алат. Жергиликтүү кай бир адамдарды чакырып алып, коркутуп жатып, ата тегин бай болгонун аныктатып кол койдурат. Мунун бардыгын кийин кетмен төбөлүк жигит төкпөй чачпай баяндап берген. Ал Тоңдо прокуратурада кызмат өтөгөн. Аты жөнү эсимден чыгып кетти. Кийин атамекендик согушка катышып курман болгон. Жаңылбасам анын аялы Муса Баятовдун биринчи жары болууга тийиш эле. Ошол жигит мени күнүгө прокуратурага чакыртып, 1-2 саат суроолор берип эзмелей берет. Бир күнү атам кыраакы киши да тынчсызданып, балам айланайын. Булардын шойкому жаман. Эмне үчүн күнүгө сени прокурорго чакырып калышты? Өкмөт адилет болот. Чыкканда эле ал уруят болуп чыккан. Балам, Фрунзеге кет, өкмөткө жакын жерге бар. Бул жерден чындык таппайсың. Буканай байкуш сары жыланга залалы жок, жетим өскөн момун бала эле ошондо эле камап коюшту. Бүгүндөн калбай кеткин деди. Бул жерден чындык таппайсың деген сөзүнүн да жүйөсү бар болчу. Мен Тоңго келгендин эртеси эле райком партияга бардым. Биринчи секретары бир өзбек жигит экен. Фамилиясы эсимде жок. Мени жылуу кабыл алды. Сөзүмдү ыклас коюп укту да, сизге кандай жардам керек деди. Колхоздун жалпы чогулушунун ата тегин байкулак болгондугун гана аныктаган чечими керек дедим. Секретар райисполкомдун орун басарын чакыртты. Ал өзүбүздүн алыс туугандарыбыз Абдылда Сарымсаков болуп чыкты. Турмуш кызык. Мынчалык карама каршылыгына таң каласың. Бул азаматтан нарында аскер кызматын өтөп жүргөн кезинде мага сүйүү катын жазып, ыры да бар. 5 атар мылтык ийнимде деген сабы эсимде. Катынан эсимде калган сөзү Акмаралдай болуп керебетте так секирип окуп жаткан карындашым дегендей башталышы. Эмнегедир мен мунун катына өтө ыза болдум. Тең-теңи менен, тезек кабы менен дегендей жооп бердим. Албетте, бул жооп барып турган оройлук, айбанчылык эле. Райкомдун секретары чогулушту өткөртүп берүүнү Сарымсаковго тапшырды. Ал эми мына ошол чогулуш күнү менден өч алды. Мен ага таарынбадым. Айып менде да болгондуктан. Колхоздун чогулушу көпкө созулду. 6 жолу кол көтөрүүгө салышты. 6 жолу тең жапырт көпчүлүк Жунушбай Алчике уулу кулак болгон эмес деген сунушту жактап көтөрүштү. 5 гана киши каршы. Алар айыл активдери Сарымсаковдон жазганып гана акырын колдорун көтөрмүш болушат. Сарымсаков кыйкырып урушуп кайра колго салат. Кандайдыр себеп менен Мукаш Эдилбаев, республикалык прокуратуранын кызматкери, ошол жерде командировкада жүргөн экен. Катышып калды. Бул жигит мени менен бирге окуган курбалдашым Шайын Бейшналиеванын сүйлөшүп жүргөн жигити болчу. Ушул Мукаш Сарымсаков менен аябай айтышты. Анын демократияны бузуп жаткандыгын айтты. Бирок Сарымсаков үстөмдүк этип, акыркы кол көтөрүү дагы менин пайдама чечилген соң, чечимге келтирбей чогулушту жаап салды. Эртеси райкомго бардым. Алиги секретар такыр өзгөрүп калыптыр. Кызматтагы колхозчуларды жарым түнгө чейин кармаптырсың деген күнөө койду. Мен кармаганым жок. Сарымсаков кармады деген сөзүм кулагынын сыртынан кетти. Мен чогулуштун чечимин талап эттим. Өзүбүз Фрунзеге жиберебиз деген жооп айтымыш болду. Бирок жиберилген жок. Мына ушундан соң мен дагы чындык табуу бул жерде кыйын экенин сезгенсип калдым. Менин жүрөгүмө атамдын сөзүнөн кийин гана сестенүү келди. Болбосо эч күнөөм жок болсо, мени эмне кылмак эле деген ойдо жүргөм. Ал эми Темировду мага жамандык кылат деген ой андан бетер эсиме келбеди. Ал мени жактырыптыр, мен жаш элем. Максатым окуу болгон, жана менде ага сүйүү сезими болбоду. Ал үчүн кантип эле мага жамандык өтөсүн деген ойдо болгом. Атамдын айтуусу менен ошол эле күнү Фрунзеге кетип калдым. Бул кетип калышым мен үчүн чоң бакыт эле. Мен өзүмдүн өмүр жолума көз чаптырганымда эки түрдүү ой дайыма бирин бири алмашып,
тең тайлашып турат. Бирде өтө бактылуу адаммын дейм, бирде өтө бактысыз адаммын дейм. Чынында экөө тең менин энчиме берилген. Эмне үчүн ошол кезде тоңдон кетип калышымды чоң бакты деп жатам. Мен кеткенден кийин Темиров келип таппай калгандыгына өтө өкүнүп, аттигинин ай, ушул жерге камап алып көрбөгөндү көргөзөт элем деп өкүнгөнүн, баягы кетмен төбөлүк жигит биздин үйдө отуруп айтканда Жомарт экөөбүздүн тең боюбуз дүркүрөдү. Эгерде мен ошондо анын колуна түшкөнүмдө тагдырым кандайча болмок? Жаңы ачылып келе жаткан гүл элем го, соолуп жок болот белем. Ким билет? Эми ойлосом дагы жүрөгүм титирейт. Мындай каардуу ырайымсыздыктын кыйгач өтүшү чоң бакты эмей эмине? Адамдар ар түрдүү да. Бирөө абийирин жоготуп, адамга ырайымсыздык менен жамандык издесе, бирөө абийирин сатпайт, өлүмгө башын тосот. Бул адам баласы жаралгандан бери ар качан турмушта айкындалып жүргөн ашкере чындык эмеспи? Келип Лара Кошоеваныкында токтодум. Ал баягы тоюнда мидин чатак чыгарган Самагановдун аялы. Бирок Самаганов экөөнүн мамилеси ошол тойдон баштап келишпечиликкө өтөт. Акыры ажырашып, өпкөнүн учук оорусуна жолугуп келип, ошол оорудан согуш мезгилинде кайтыш болду. Ошол кезде ал Фрунзедеги жалгыз гана бир илимий мекеме болгон Тил адабият институтунда жеке кызматкер болуп иштеп жүргөн эле. Бир кичинекей китеп да чыгарган. Менимче орфографиялык сөздүк болсо керек эле. Толук эсимде жок. Демек кыргыз кыздарынан биринчилерден болгон илимий кызматкер. Ларанын жалгыз агасы болгон. Ал көрсө Каракол шаарындагы Чехов атындагы мектептин директор болгон экен. Муну мен Сыдыкбековдун романынан окуп түшүндүм. Лара жалгыз агам Караколдо иштейт, мугалим деп калчу. Лара бир бөлмө шаардык базардын ар жагындагы сайдын жээгиндеги коммуналдык үйдө турат. Ал үйдө Тазабек Саманчында жашай турган. Мен шаарга келген соң бир канча убакыт тынчтык таппадым. Мени кандайдыр бир адамдар курбуларымдан иликтеп сурамалдаша баштайт. Ушундан улам мен улам бир курбуларымдыкындамын. Жай алмаштырып жашап жүрдүм. Бир күнү Лара келип, бейтаныш киши мен жөнүндө такып сурагандыгын айтып, ошондон кийин мени сыртымдан бекитип кетчү болду. Бир күнү терезенин түбүндө карап отурсам, кандайдыр бирөө келе жатат. Мен кроваттын алдына кирип кеттим. Ал келип терезенин түбүнө токтоп, үй ичин көпкө карагандай болду. Андан соң эшиктин алдына келип кулпуну кылдыратып кармалап көрдү да кайра басып кетти. Мен Лара келгиче кроваттын алдынан чыкпадым. Эртеси Руяписа Сагынбаевага, андан Гүлипа Токтомамбетова турган БК комсомолдун жатаканасына кеттим. Кайра Лараныкына келдим. Иши кылып качуунун ичинде болдум. Кызмат сурап бир жерге барууга батынбадым. Аңгычакты шаарда Москвадан комиссия келген. Каралангандардын ак карасын текшерүүгө киришиптир деген имиш тарап кетти. Камалуу тыйылганы айкын сезилип калды. Мен акырындап көчөгө чыга баштадым. Ал гана эмес, курбуларым менен киного барчу болдум. Менин изиме чөп салган кишилер жоктой болуп калганын даана сезген соң, ден соолук сактоо комиссариатына Лавантьевке барып кызмат сурадым. Бул адам мени жакшы билчү. Техникумда окуп жүргөн кезимен билет. Келечектеги нарком деп тамашалап койчу. Партияга өтүүгө даярданып жүргөм. Ал кезекте 10 жыл партиялык стажысы бар 3 кишинин күбөлүгү талап болчу. Ушул Лавантьев менен мен окуп бүткөн медтехникумдун директору Жукеш Мамбеталиев экөө күбөлүк беришке макул болуп, 3-чү адамды таба албай турган кезимде кубаланып калдым. Наркоматта Лавантьев мени жылуу кабыл алып, 1-Май райондук ден соолук бөлүмүнүн карамагына жиберди. Ал жерде мен балдар бакчалары боюнча врачтын милдетин аткаруу ишине дайындалдым. Курбуларыма ашка жүк, башка жүк болбой иштеп, өз нанымды таап жеп калганыма жана эркиндикти сезген мен көңүлүм сергүлөнүп калдым. Бирок алдыда эмнелер күтөт, менин тагдыр жолум кандайча багытта сапарын узартат, күңүртүрөөк болчу. Биздин райондо 4-5 балдар бакчасы бар. Мен аларды кыдырып жүрөм. Бир күнү 1-Май көчөсүндөгү бакчадан чыгып келе жатсам, Орой Парай Жомарт кезикти. Ал менин шаарда жүргөнүмө таң калды. Мени сурамалдаса эч ким дайынымды айтып бере албаптыр. Бир аз сүйлөшүп турдук. Лараныкында туруп жатканымды айттым. Мен көп токтолбой кетүүгө аракеттендим. Жомарт мени кетиргиси келбегендей, тура турсаң, сүйлөшсөк болот эле. Эмнени сүйлөшмө керек? Мен ишке шашып баратам. Менин тургум келбейт. Анда мен кечинде келем. Жок, келбей эле коюңуз. Менин сөзүм жок. Жомарт чыйрала түшкөндөй, Тенти, сен антпе. Экөөбүздүн жылдызыбыз кошулган. Сен балалык кылып, душмандардын, көрө албагандардын ушагына ишенип жүрөсүң. Мен дали сен жөнүндө көпкө угам, бирок ишенбейм. Эмдигиче 1-2 балалуу болот элек, 2 баламдын убалына калдың. Мен сени сүйгөнүмдөн ушинтип 3-4 жылдан бери саргара күтүп сен деп жүрөм. Болбосо сенеңди карап учук кыздар толуп жатат, деди. Мен кыязында жүдөңкү болуп, башыма иш түшүп турган кезимде тезирээк ийге келгендей болгум келбедиби билбейм. Же кийинки сөзүндө терге түштүмбү? Толгон кыздын баягы дагы бирөөсүдүр деп карарсыз.
деп түзүгүрөөк жооп айтпастан кетип калдым. Ар качан адам кур намыстын кулугу. Кечинде кызматтан келсем, Лара да иштен кайтыптыр. Ал мага иштеген жерине Жомарттын келгенин, экөөнүн сүйлөшкөн сөздөрүн төкпөй чачпай айтып, мени жемелей баштады да минтип сурады. Сен өзүңдеги Жомартты жакшы көрөсүңбү? Жакшы эле көрөм, чынымды айттым. Анда эмне отуруп жүрөсүң? Ар кимдер ар түрдүү айтышат жана өзү да ачуума тийип коюп жүрбөйбү? Чечиле баштадым. А сен бузукуга кирип ит кыялыңды кармата бересиңби? Сүйгөн кишиге, баркыңа жетчү адамга сүйүп баш кошпосоң эч качан турмуш болбойт. Мына мен эмне болдум? Аягында эч нерседен жок, жарымжан болуп калдым. Ларанын сөздөрү мага өтө таасир этти. Чынында эле менин чоюктой өрүшүмө ашып кеткен негиз деле жок эле. Бар болгону майда чүйдө ушак жана менин тарынчаак эркек кыялым. Чынында Жомарттын мага кезигип, кайрадан жан дили менен кол созо баштаганына ичимден ыраазыдай сезимдемин. Бирок Ларага ойлоноюн, шашпайлышы деген болдум. Күндөрдүн биринде Лара Жомарттын мага арнап Тентибайга аттуу жазып берген ырын алып келди. Мен ырды окуп күлдүм да, мурда мага жазып жиберген ырын жатка окудум. Ай жарык мемиреген түнгө окшойсуң, ачылган акация гүлгө окшойсуң. Бетиңден таалай нур балкып турса, безентип булбул салган үнгө окшойсуң. Мына ушинтип сени көптүрүп жатат да. Сен мен укмуш экенмин деп кейкейип качып жатасың. Сенин ошончолук эмнең артык, деп жемеледи. Лара акыры мени жөнгө салгандай болду. Жакшы ак ниет жолдоштун аракети кантип ичиңди жылытпасын. Кантип ага сен ыраазы болбойсуң. Ларанын мен үчүн болгон ак пейилине, анын жарык элесине ар дайым башымды ийем. Лара экөөбүз ынак, бири-бирибизге ак ниет жолдош болдук. Анын кургагучу оорусу ачылып, күч алып турган мезгилдеринде да өзүмдүн жаш балдарым бардыгына карабастан айлап үйүмдө кармадым. Ооруканаларга узатып, тосуп алып турдум. Экинчи күйөөсү Ташкентте ооруканада жаткан жерине ажырашуу кагазын жиберип кабыл албай койгон. Дарылануунун жардам бербей калганына көзү жеткенде кара балтага агасыныкына кетти. Каталышып турдук. Бир жолу катында шаардын тамагын сагындым. Бул жакта эч нерсе жок. Мүмкүн болсо печенье, конфет жана бир аз күрүч жиберсең деп жазыптыр. Мен сурагандарынын баарын эптеп таап, посылка жибердим. Мындайча жооп келди. Тенти, мен сага ыраазымын. Жиберген посылкаңды алдым. Тирүү калсам көңүлүм ыраазы, өлүп калсам сөөгүм ыраазы. Бактылуу бол. Ушундай мааниде. Бул кат акыркы болду. Ушинтип ал 21-23 жашында бир топ турмуштун өйдө ылдыйын башынан өткөзүп, көзүн жумду. Менин көңүлүмдү Ларанын тагдыры бөлүп кетти белем. Бир кечте биз отурган бөлмөнүн эшиги чоң ачылып калды. Лара экөөбүз эч нерсе түшүнбөй сестей эшикти карап калдык. Бирок эшиктен жалжая күлүп, эки колуна 2 шампан кармаган Тазабек Саманчиндин кебетеси көрүндү. Анын артынан куркуюп колуна кош колдоп чоң коробка конфет кармаган Ашакеевич көрүндү. Алардын соңунда Жомарт, колунда көркөм гүлдесте, эң акырында кош колдоп торт көтөргөн Касымжан Төлөбаев. Биз бул көрүнүшкө аябай күлдүк. Кандайдыр кызыктуу болду. Жомарттын мунусу ак боз аттын көкүлүнө кебез байлап, менин колумду сурап келиши болчу. Көп узабай күндөрдүн биринде 17 апрель 1939 жылы Жомарт 2 күйөө жолдош алып, бири Төлөн Шамшиев, экинчиси Касымжан Төлөбаев, бир даражалуу досунун МК жеңил машинесин сурап алып келди. Бизден даярданып, күтүп отурганыбызды көрүп, кубанып кетти. "О, даяр турбайсыңарбы? Жарайсыңар", деп. Адатынча Тенти дагы мал катып даярданбай отурабы деген ойдо болгон элем. Кудабашы Саманчин биздин жаныбызда турат. Ал кошулду. Менин себебим бир жаздык, бир жууркан, бир кичине эски кол чемодан. Аны машинага бат эле салышты. Лара мени узатып келди. Ушунун баары мен үчүн көңүлдөн кеткиз, шаани шөкөт болуп сезилди. Мына ушинтип мен алгачкы сүйүүмдүн, кыска мөөнөткө жаркып келген таалайымдын ыйык эшигин ачып, зор үмүт, көгүлтүр кыял менен аттап кирдим. Ушундай таттуу таалай мени 5 жыл гана эркелетип, ысык махабат мээрине бөлөрү ал учурда уктаса түшкө кирбеди. Жомарт айткандай, алдей алтын деп, балабызды сүйөбүз, таң тамаша салтанат, таалайыбыз түгөнгүс. Экөөбүздүн алды жагыбызда түгөнгүс таалай, узун өмүр тургандай болушу. Адам келечек өмүрдөн жакшылыкты гана күтөт эмеспи? Жамандык күтүүсүз келүүчү нерсе да. Жакшылыкты гана күткөн пейилиңден айланайын адам, бирок башыңдан эмнелер гана өтпөйт. Мен эми Жомарттын гана үйүнө барбастан, Совет кыргыз адабиятын курган Залкар адабий ишмер, нукура таланттардын үй бүлөсүнө, башкача айтканда, кыргыз көркөм адабиятынын, маданиятынын, искусствосунун үй бүлөсүнө кошулдум. Тагдыр мени айлантып жүрүп отуруп,
Менин ордум ушул жерде экенин таап жетелеп киргизген белем. Жомарт айткандай, экөөбүздүн жылдызыбыздын кошулуусу да дал ушул менин өмүрдөгү чыныгы ордумдун кайда экенин айкындаган белгиси белем. Жомартты табышымда жана аны жоготуумда ушуга күбө. Көп мезгилде кезигишүү маалында окурмандар мага мындайча суроо берет: сиздин чыгармачылыгыңыздын башталышына эмнелер себеп болду деп. Ушул суроо мен үчүн өтө кыйын. Буга жооп берүү үчүн мен ар качан өмүрүмдүн кырдаалындагы өтө кымбат, зор табуумду жана ошончолук жоготуума кайрылышым керек. Бул өлчөмсүз өкүнүчтүү жана оор. Жакшы күндөрдү эскерсең, жаның сергийт. Оор күндөрдү эскерсең, алың куруйт. Табылгалы талайлуу күндүн эртеси биринчилерден болуп Мукай Элебаев бурулча жеңе менен келди. Бурулча жеңени билчүмүн. Анткени биздин техникумдун даярдоосунда бир аз окуп таштап кеткен. Бөртмө жоолук салынган кара торунун сулуусу келишкен келин эле. Мукай Элебаев деген жазуучунун аялы имиш деп баарыбыз таңырканып карап турчубуз. Мукемди биринчи көрүшүм. Андан соң Жусуп Турусбеков Гүлсүн жеңе менен келди. Жусукем жөнүндө мурда эле кабардар элем. Ал кишинин айылдаш карындашы Разия Орузбаева мени менен бирге окуган. Ошол аркылуу көп уккам. Ал эмес Разия бир канча жолу алардыкына барууга чакырган. Мен болбочумун. Тартынчак элем. Жусукени ажал ордуна спектакли коюлганда көргөм. Жусукем барбалактап: Жомарт, сен эми мага күйөө ала болдуң, ушуну билип кой деди. Мукем да акырын жылмайып: Жомарт, эми жеке сага эле эмес, мага да күйөө ала болду деди. Жусукем болбой: сиз кайда, көлдүн башы, мен бир жерден тоңдонбуз деп моюн бербейт. Мукайды Жомарт, Жусуп экөө тең сиз деп өтө урматтап мамиле жасаша турган. Бир мезгилде Темиркул Металиев Зукеш экөө келди. Темикем Жомартты кучактап өпкүлөп жатты. Анын кубанганы терисине батпагандай сыяктуу сезилди. Темикемди жакшы билчүмүн. Комсомол ичинде ал киши жазгычылар союзунун башкармасынын төрагасы. Көп кезигишкенбиз. Зукешти болсо баягы Ларанын тоюндагы чоң казат күнү көргөнүмдү жогоруда эскербедимби? Ушинтип бир канча күн жазуучулардын көпчүлүгү биринин артынан бири келип куттуктап жатышты. Бир күнү жулуңдап Кубанычбек Анисасы менен келип: Ой Жомарт, бул сенин үйлөнүшүң шаарда чуу болду. Сөздүн баары ушунун айланасында. Жомарт 100 киши чакырып той бергени камынып жатыптыр. 100 тиш шотка, 100 тиш порошок, 100 тоголок самын алыптыр. Аялым доктор, тойго келген коноктордун тишин тазалатып, колун таза жуудуруп, спиртке сүрдүрүп туруп киргизем дейтимиш, деди Жомарт күлүп. Аялымдын доктор экендигине башка далил деле жетишмек болду, дейт. Анткени Жомарт ошол күнү бетин чиркейге чактырып алды. Ити ырбак эле, бат эле томпоюп шишип чыкты. Ой, шишип кетти. Бул эмнеси көбөйүп бара жатат. Бир нерсе жасасаңчы, деп эле чыйпылдап, уялып күзгүгө каранат. Менин кичине кол чемодан аптечкам бар болчу. Өзүм шашып бир нерсеге алагда болуп жаткан элем. Бетине спирттен тампон жасап берип, 5-10 мүнөт кармоосун айттым. 5-10 мүнөт өтпөй эле ой ачышып кетти деп чыйпылыктай баштады. Мен: ушуга да чыдабайсыңбы, эркек башың менен дедим. Намыстанды элем отуруп калды. Бир маалда күзгүгө жүгүрүп барып карап алып эле: бетим күйүп калган тура деди. Карасам бети ыйлактап чыга түшүптүр. Өзүм да өлгөнчө коркуп кеттим. Көрсө спирттин ордуна катар турган нашатырный спирт менен шыбаптырмын. Ошентип биздин тойдо Жомарт күйүкпет болуп отурду. Кийин ойлондум: ат дигиң ай, ошол окуя жаман төлгө элең деп. Ойго ар нерсе түшөт тура. Мен ак тоюбуздун алдында бетин күйгүзсөм, ал өмүргө жүрөгүмдү күйгүзбөдү дегендей. Москвада өтө турган кыргыздын адабияты менен искусствосунун 10 күндүгүнө кызуу даярдык жүрүп жаткан мезгил. Апрель айынын 2 жарымынын бир күнүндө Алтын кыз жүрүп жатты. Ал кездери кайсы спектакль канча жолу коюлбасын, ошончо жолу шаардыктар бара берчүбүз. Артыкча жазуучулар үй бүлөсү менен. Залда чырак өчөрдүн алдында Жомарт мени түртүп шыбырады. Эмнегедир гражданча кийинишкен органдын кызматкерлери ар кайсы жерге келип отуруп жатышат деп. Мен аны кайдан билгенин сурадым. Ал мен көбүн тааныдым деди. Жомарт өтө тынчсызданып калды. Мен дагы сестейгенсидим. Биринчи көшөгө өтүп, антрак болгондо эле Жомарт: сен эч жакка чыкпа деп шашып чыгып кетти. Оюн бир аз баштала түшкөндө келди. Келип менин колумду кыса кармап: чоң кызык, анан айтам унчукпа деди. Мен оюн көрбөй эси тартым кызыкта калды. Оюн бүттү, үйгө жол тарттык. Жомарт жолдо жүрөгү делбергөндөй сүйүнүчтүү кейипте муну айтты: билесиңби, Андреев келиптир. Ал киши иш текшерүү комиссиясын баштап келиптир. Ак жеринен караланган бечаралардын бактысы ачылат билем. Бүгүн Алтын кызды көрдү. Ошон үчүн органдын кишилери келиптир да, деди. Мен ким айтты десем, аны эмне кыласың, иши кылып, бул сонун иш деп кубанды.
Андреев спектакльге жакшы пикир айтыптыр имиш. Сөздү угуп, андан бетер терисине батпай калды. Ушул күндөн тартып Жомарт өтө көңүлү көтөрүңкү, өзүн өтө бактылуудай сезип, учуп күйүп жүрдү. Ансыз да шашма, бир жерге көпкө тура албаган неме шамалдайт да шамалдайт. Декадага жөнөөгө саналуу күн калган. Ушундай күндөрдүн биринде телефон согулуп, Жомартты борбордук комитетке чакырып кетти. Ал баягыдай эле ачык, көтөрүңкү көңүлдө кетти. Бир мезгилде Жомарт түнөргөн түндөй болуп, беттери бултуюп келди. Жалтак этип мени карап коюп, төркү үйгө унчукпай кирип кетти. Мен эмне кыларымды билбей, бир жакшы иш болбогонун сезип турдум да, артынан кирдим. Кирсем, жазма үстөлүнүн жанында чекесин таянып отурган экен. Мен киргенде баш көтөрдү. Эмне болду деген сөзүмө колун силкеп, мени жадатып бүтүрүштү. Жанымдан тойдум. Качанга канымды бузуп кыйнашат. Декада негизинен менин чыгармаларым менен өткөн турса, мен азыр Ваговтан келдим. Декаданын иштери жөнүндө чакырганго дегендей ой менен барсам, дагы эле баягы баш айланткан сөз. Жолдош Бөкөнбаев, сени биз чоң сыйлыкка көрсөтүүнү ойлоп жатабыз, бирок чын сырыңды коммунистче айтчы. Жолдошев Камбаров менен кандай байланышың болгон десе болобу? 2 жылдан бери ушул суроого жооп берип жатып чарчадым. Эгерде мен кылмыштуу болсом камагыла, болбосо мен ушул декадага чоң байрамга барчыдай кубанып даярданып жаткан кезимде тынч койсоңор болбойбу деп ачууланып кете бердим. Бул эмне деген кордук, мен түшүнбөйм. Ушундайча өтө капаланды. Эми мага бул декадада эчтемке тийбейт, деди. Ушул күндөн тартып сабыры сузданды. Жомарттын ошол күндөрүн эстеп, аттиңай бечара Жолдошев, Токчоро менен Камбаров курмандын акталганын Жомарт көрбөй укпай кетти, аябай кубанбайт беле деген ойго келем. Өкүнүчтүү дүйнө. Москвага келдик. Москва кулач чайып тосуп алды. Бул биз үчүн укмуштуудай чоң майрам эле. Баарыбыз бактынын көлүндө чабак сүзгөндөй өтө көңүлдүүбүз. Декада Айчүрөк операсы менен ачылды. Москвалыктар өтө жакшы кабыл алышты. Борбордук комитеттин саясий бюросунун мүчөлөрү, өкмөттүн мүчөлөрү ал күнү 3-чү актысынан келип катышышты. 2-нчи күнү ажал ордуна спектакли көрсөтүлдү. Бул спектакль да чоң ийгилик менен өттү. Бирок эмнегедир партия менен өкмөттүн жол башчылары келишкен жок. 3-чү күнү Алтын кыз көрсөтүлдү. Жомарт өтө тынчсызданып отурду. Улам мага жол башчылар келишер бекен, же келишпейби деп өкмөт ложасын улам карайт. Залда чырак өчтү. Оркестр увертюрасын ойной баштады. Ошол мезгилде өкмөт ложасынын эшиги ачылып, бүт жол башчылар кирсе болобу. Биз биринчи катарда отурганбыз. Жомарт сүйүнгөндөн мени бекем кучактап кысып койду. Улам ложаны карап, 1 минут тынч албады. Жомарт гана эмес, бардык жазуучулар жана башкаларыбыз баарыбыздын тең эле эки көзүбүз ложада болду. Аларды көрүп отурганыбызга ар бирибиз өзүбүздү бактылуудай эсептеп отурдук. Көшөгө жабылганда жол башчылардын баары тегиз орундарынан туруп кол чабышат. Сталин ложанын эң артындагы отургучта отурат. Ордунан туруп кол чаап туруп эң алдына өтөт. Алтын кыз спектаклине жол башчылардын мындай өзгөчөлүү мамиле этүүлөрүнүн негизи биздин баамдообузда мындай болду. Биринчиден, чыгарма мезгилдин талабына жооп берип, ошол күндүн актуалдуу темасында жазылып, Совет бийлигинин Кыргызстанда орно учурун чагылдырган тарыхтын өлчөмдүү кырдаалын көрсөтүүсү менен. Экинчиден, ошол мезгилде сейрек, жаңы гана өсүп чыга баштаган маданий ишмерлердин авторлук коллективинин басымдуу көпчүлүгү жергиликтүү улут кадрларынан болчу. Алсак, либреттонун автору Жомарт, сүрөтчү Гапар Айтиев, дирижеру Шейше Орозов, режиссеру Өмүркол Жети Кашкаев. Ушинтип, Алтын кыздын чоң ийгиликтүү өтө баштоосу Жомарттын акындык жүрөгүн аябай козгоп, элеп желебеттирип, чексиз толкутуп салды окшоду. Кубанычына мас боло түшкөн сыяктуу эле өөрүп калды. Натыйжада дагы өзүнүн башына чөбүйдү. Улам терин шыпырып желпинет. Аңтырак болгондо. Суусап кеттим, суу ичип келейин деп буфетке жүгүрүп кетти. Ал жерден суусун ичип турган министрлер советинин жооптуу кызматкерлеринин бирисин көрөт да, Москвага жөнөрүнүн алдындагы болгон ызалуу сезими ойгоно түшкөн билем. Жомарт ага кайрылып, көрдүңөрбү, менин спектаклиме жол башчылардын баары келип көрүп жатат. Мага мындан бийик, мындан кымбат сыйлык жок. Вагов экөөңөр ушуну билип койгула дейт. Эртеси эртең менен биз турган жерге Мукай, Жусуп келишти. Жусукем Жомартты карап, сен кече Гапкого эмне дедиң эле? Бизди Ваговго чакыртып жатат. Бөкөнбаев кече буфетте болбогон сөздөрдү айтыптыр. Ошол маселе боюнча Үмүталиев, Элебаев, Турузбеков, Маликов, Шивазов болуп келесиңер деп телефон согулганын айтышты. Жомарт сестее түштү да, жол башчылардын келгени мен үчүн сыймык.
мындан артык мага сыйлык жок деген элем. Анын эмнеси бар экен деген болду. Мукай акырын гана ой Жомарт курчсуң да, эми жүрү барып келели деп Жусуп экөө чыгып кетишти. Жомарт өтө көңүлү чөгүп капа болгондой, ай мен ушу кайбирди өзүм кылам. Антип айтып керек эмне эле, сезимге жетелетип жиберген мезгилиң болот экен да, деп күрсүндү. Кеткендердин келишин күттүк. Бир мезгилде Мукай, Жусуп, Темике үчөө келип биздин номерге киришти. Кабактары салыңкы. Киргенде эле Жусупка айтты: Жомарт, сен дагы, мен дагы орден албай калдык. Вагов биз кирип отурганда эле кече Бөкөнбаев театрдын буфетинде эмне сөз айтканын уктуңарбы деди. Биз унчукпадык. Сенин сөзүңдү айтты. Ушуну уккан жоксуңарбы деп сурады. Мукай укканым жок деп жооп берди. Кубанычбек: я сам не слышал, говорят, деди. Темиркол: он, наверное, не так сказал, деди. Мен: ну что ж, если он так сказал, он очень радовался дегенимде эле кыйкырып берди. Силер ушундайсыңар, бириңер жактайсыңар, иши кылып аябай ачууланып бара бергиле деп жолго салды. Шивазага калып калды. Биз чыгып кеттик. Мукай баарыбызды чакыртып чуу салбай, Жомарттын өзүн эле чакырып сүйлөшүп кое турган нерсе экен, кызык деп койду. Натыйжада Жомарт сыйлыкка илинген жок. Декадада көрсөтүлгөн 3 спектаклдин негизинен экөө анык эле. Жыйынтыктоо концерттагы Жомарттын текстине жазылган хор менен башталып, жана аяктаганда эле. Мунун баары элге маалим нерсе болгондуктан Жомарт менин эмгегимди баары бир эл билет деп өзүн сороткон болду. Бир гана жолу мага: Тентибай, аман болсок далай нерсе болор, деди. Чынында эле кеп аманчылыкта тура. Көп мезгил өтпөй эле Кыргыз Республикасынын 15 жылдык юбилейинде Жомарт ардак белгиси ордени менен сыйланды. Чыгармачылык иши өркүндөдө болду. Кыргыздын экинчи операсы Токтогулдун либреттосун 1-2 пьеса жазды. Хор жыйнактарын чыгарып, балдарлуу болуп, жемиштүү жашоодо болду. Жомарт жалгыз гана өзүнүн чыгармачылыгына башын тигип койгон акындан эмес эле. Ал жашоого, турмушка кеңири канат жайып, жашоонун баардык кырдаалдарына чабыттап, жалындоо, баардык жан дили менен өзүнүн мүмкүнчүлүгүн зарп этип жашаган адам болчу. Аны кызыктырбаган маданий турмушунун кырдаалы жок эле. Декададан келген күндөн тартып эле ал Токтогулдун туулганынын 75 жыл толушуна байланыштуу анын юбилейин өткөрүү маселесине киришти. Анын ырларын Күкүндөйдөн жыйнап, тартипке келтирип, китеп кылып басмадан чыгартты. Элдик акындарды, Токтогулдун шакирттерин таап, алар сактап келе жаткан Токтогулдун күүлөрүн, башкача айтканда, мурастарын жыйноодо эбегейсиз эмгектенди. Бул маселеде өкмөтүбүз, партиябыз бийик даражада карап, чоң маани берип, Жазуучулар союзунун маданий коомчулуктун демилгесин колдоп, өкмөттүк комиссия түзүлүп, иш жүргүзүлө баштады. Ушул иште негизги жүктү көтөргөн Жомарт болду. Бул баардыгына маалим. Жомарт өзүнүн мүнөзүнө жараша жанын таштап жиберип, күйүп-бышып, тыным албай жүгүрүп жүрдү. Мукай экөө келишти. Жомарт бир нерсеге кыжаалаттай, мукеме буркулдап сүйлөй кирди. Менимче булар эч нерсени түшүнүшпөйт. Же болбосо элдик маданияттын, адабияттын өнүгүшүндө жүрөгү оорубайт. Ал үчүн кызыкпайт. Мен эле болсом дейби, жалгыздараак токой болобу? Эл барда элден бир канчасы чыккан жана чыга берет да. Мурасы жок, баскан жолу дайынсыз, элдик казына түзгөн өз мезгилинин акылмандары, көсөмдөрү, улуу адамдар жок, эл болбойт эмеспи? Алар жөнүндө айтып көрсөтөр мезгил жетти. Мына ошон үчүн элдин казынасын, улуу дастандарды түрдүү формада элге жеткирүү максатында Ай чүрөктүү Семетей пьесасын жаздым. Бизден мурун өтүп кеткен элибиздин нечен ак таңдай булбулдары, кызыл тил чечендери, акылмандары, коомдук ишмерлер болгон. Булар жөнүндө жазышыбыз керек. Эл менен эл сыймыктанган. Мына ошону айтышыбыз керек, көрсөтүүбүз керек. Мукай көп сүйлөбөгөн, токтоо мүнөздөгү адам. Анда санда гана мунуң туура айтасың дейт. Мен дагы кунт коюп угуп отурдум. Толкунда калган Жомарт токтобой сөзүн улантып: Муке, булардын кыска бойлуулугуна күөсүң. Токтогул менен жердештигим үчүн гана мен аракет жасап жүгүрүп жаткан эмешмин. Ишенсеңиз, Токтогул кайсы гана жерден болбосун, мен ушул аракетимди жасамакмын. Мен өткөн залкарлардын баарын териштирип салмактап көрдүм. Азыркы мезгилде биринчи иретте көтөрүүгө Токтогул гана татыктуу. Биринчиден, бул акын карапайым элден чыккан. Экинчиден, өмүр бою элдин муңзарын ырдап, эл үчүн кызмат өтөгөн. Үчүнчүдөн, бул киши улуу акын гана эмес, улуу композитор, улуу артист. Сиз көргөнүңүз жок, мен көрүп калдым. Бул кишинин мимикасы, кол ойнотушу укмуш болчу. Ошондой ар кыл өнөрчүлүктү мен эч кимден көрө элекмин. Төртүнчүдөн,
Эң негизгиси Токтогул акын демократ. Ал ошонусу үчүн Сибирге айдалып, ал жерден орус революционерлери менен жакындашып, чоң таасир алып келген киши. Бекеринен алар жардам берип Сибирден качырды дейсизби? Ленинди, Совет бийлигин биринчи болуп ырдап чыккандагы ушул Токтогул эмеспи? Анан мындай адамды көтөрүп, элге таанытып, анын мурастарын жыйнап сактап калуу чоң иш экенин түшүнүшүбүз барга зар иш го. Эмне үчүн баарыбыз аракет жасап көмөктөшүп болбойбуз? Жомарт, аның үчүн баарыбыз жогору туруп алыс карашка жетишибиз керек. Азыр уруучулуктун тар көйнөгүн чечип, ыргыта албай жатпайбызбы? Өкмөт менен партия колдоп жаткан соң, ар кимдин майда сасык сөздөрүнө көңүл бурбай ишти жүргүзө бериш керек. Чынында Токтогул көтөрүүгө татыктуу. Ал биз сыймыктана турган улуу адам, деди Мукай. Жомарт ордунан туруп, үстөлдү таяна калып, ошого тоскоолдук кылышкан. Ар түрдүү пикир түзүүгө аракеттенип жатышпайбы кайбирлер? Деди. Мен чайдын камын көрүп жатып, бир топ сөздөрүн укпай да калып жаттым. Чайды алып келип куюп жаткан кезде Жомарт дагы Токтогул менен гана чектелбешибиз керек. Өткөн чоң акындардын мурастарын жыйнап, керектүүлөрүнүн баарын элге жеткириш керек. Тоголок молдо, Жеңи жок, Эшмамбет жана башкалар. Ал эми Токтогул булардын баардыгынан өзгөчө орунда турат. Анын салмагы, орду, мааниси бөтөнчө. Мына ошондуктан биздин көңүлүбүз биринчи ага бурулуп жатат. Мына ушуну түшүнүшкөнгө көп деле нерсенин кереги жок го, деп сүйлөп жатты. Жомарт кызыксың. Аны түшүнбөй жатышат дейсиңби? Жөнөкөй гана ич тардык жана майдалык. Кеңирээк, алысыраак корого жетише албай жатпайбызбы? Мен Жомарт атаган акындардан Токтогулдан башка Тоголок молдодон гана бир аз кабарым бар болчу. Бала кезимде атамдан көп уккам. Калгандары мен үчүн белгисиз эле. Жомарттын жанагындай туталанып жатканынын негиздерин мен кийин өзүм бир мезгилдери жазылган макалалардан окуп түшүндүм. Ал макалаларда Токтогулдун эң жакшы ооздон оозго өтүп ырдалып жүргөн ырларын алсак, Гүлдөбал аттуу ырын бекерчиликке, жеңил желпи турмушка чакырат дегендей пикир айтылса, ал эми өмүр деген ырын көңүл чөгүү, пессимизмге таянган. Бир чогулушта бул пикирдин туура эместигин айтам деп бир канча жылдары кысымда болуп, менин үстүндөн жазылган тоголок каттар көбөйгөн. Мына ушинтип мен аздап Жомарттын адабий чөйрөсүнө аралашып, адабий маалыматтар ала баштадым. Жана дагы бир көңүл бура турган нерсе, ошол мезгилдери биздин жаш адабиятыбыздын өкүлдөрүндө биздин аялдарыбыз жар гана эмес, эң жакын адабий көмөктөшүбүз жана жардамчыбыз болуулары зарыл. Андыктан алар биздин ишибиз менен кеңири тааныш болуп, адабий турмушубузда кошо кайнашы керек. Биз аялдарыбызды тарбиялап, билим берип, ошого жетишишибиз керек дегендей пикир күчтүү болчу. Муну өз ара сүйлөшүп калышканда көп айтышчу. Мына ушинтип мен аздап Жомарттын адабий чөйрөсүнө аралашып, адабий маалыматтар ала баштадым. Бир жолу Жомарт бир чогулуп отурган жерде аялдарыңарды тарбиялагыла, окуткула, ушак сүйлөшкөндөн башканы билишпейт. Тентини аларга жолобо, ушакчы болосуң деп жатам. Тенти мединститутка кирди, деп кайбир жолдошторунун таарынтканы эсимде. Баягы Токто, баарына ага, ата сыяктанган Мукеш, ай Жомарт, тарс эттирип эле өйдө ылдыйды карабай айтып калмайың бар, деди жылмайып. Мына ошол жазуучулардын аялдарын тарбиялап, адабий казанга кошо кайнатуу максатында ошол мезгилде жазуучулар союзунун пленумуна, съездине аялдары кошо чакырылчу. Ошол аялдары биринчи катарга тизилип отуруп алышып, ар бир курч айтылган сөздөргө шарактап күлүп отуруша турган. Ал кезде жазуучулардын пленуму курч өтүүчү, бетке карамай жок, ачык, катуу сындашып, ой пикирлерин ортого кеңири салышчу. Ага таарынышып кектешчү эмес. Мен биринчи жолу пленумга катышууга бардым. Мукай аялы Бурулча жеңе менен Жомарт төртөөбүз бир катарда отурдук. Кимдир бирөө доклад жасап жатты. Чынын айтыш керек, мен аны кунт коюп деле укканым жок. Бир убакта Мукай Жомартты түртүп, айчүрөк жеңеңди карачы деди. Жомарт артка карап алып бырс этип күлүп жиберди. Мен кылчайып карасам, жазуучулардын биринин аялы жаагын таянып уктап калыптыр. Күлкүчү кураган жаным араң күлкүмдү тыйсам болобу? Мына ушинтип биринчи жолу жазуучулардын пленумуна катышкам. Кийин жазуучулардын аялдарын пленумга чакырбай калышты. Ишке тоскоол болушуп, шарактап күлүп отурушат экен деген сөз болгон эмес. Бирок Жомарт мени болбой дагы бир жолу ээрчитип барды. Бул 1944-жылы июнь айлары болсо керек. Ошондон бир ай чамасынан кийин Жомарт кайтыш болду. Жомарт катышып, өзү доклад жасаган акыркы пленуму болду. Мени болбой ээрчитип барышын эми ойлойм. Биринчиден, ошол өзү доклад жасашы үчүнбү? Экинчиден, Жомарт менден кандайдыр бир адабий шыктын учкундарын сезгенби билбейм. Бир жолу ал иштеп отурган мезгилде союзга чакырып кетишти. Мен эмне жазып жатты экен дегендей карасам,
грузин элдерин которо баштап бүтпөгөн экен. Отуруп мен аягына чейин которуп койдум. Келди да менин которуп койгонумду көрүп, кайталап окуп, мага карап калды да анан "Сен котордуңбу?" деди. Мен күлүп, "Бала уктап жатканда жөн эле эрмегеттим" дедим. Жомарт менин жалтаң ийменгендигимди сездиби? "Жок, сен уялба. Жакшы которупсуң. Мен сенин атыңдан гезитке алып барып берейин" деп парпаңдады. Кой, жазуучулар шылдың кылат. Жомарт өзү которуп, эми Тентинин атынан чыгарып гонорар ала баштады дейт. Анын үстүнө эмнеси жакшы, сен калп эле менин көңүлүм үчүн айтып жатасың. Өзүң которгун дедим. Көз обай бир күнү Тазабек Саманчин экөө келишти. Эшиктен киргенде эле адатынча Жомарт бакылдап сүйлөп кирди. "Бизге бир киши кызыл топу башкаруу керек. Ансыз болбойт. Кызыл топу дегеним лидер. Башкача айтканда, адабиятыбыздын башында бирөө туруп, анын камын жеп, баарыбызга аталык, агалык камкордугун жасашы керек. Андай киши бизде азыр алыке. Андан башка лайыктуу киши жок. Биз ошол кишини туу кармашыбыз керек. Бул биздин адабиятыбыздын өнүгүшү үчүн зарыл" деди. Саманчин күлүп, "Алы генийби же сен генийсиңби аны турмуш көрсөтөт. Азыр экөөңдүн бириң лидер болушуң керек. Сен жалжаңдаганыңды кой. Мен сени менен тамаша айтышып жаткан жерим жок. Бизге кызыл топу туу керек. Ансыз болбойт. Алы. Сениңче алы ошондой болуп бере алабы?" "Алат. Эгер ал пейилин кенен салып, чындап кыргыз адабиятына жүрөгүн оорутуп, ар бирибиздин тагдырыбызга байланса. Антпесечи. Антишке акылуу. Ал акылдуу киши. Муну түшүнүш керек." Саманчин эми гана менин ушул сөзгө күбө болуп, кулак төшөп турганымды байкагандай, "Кой, бул сөздү бүтүрөлү. Кандай Тенти? Бала чага жакшыбы?" деди. Жомарт Тазабекке кайрылып, "Сен Тентиден чочубай эле кой, билесиңби? Мен сага айтсам, Тентинин литературный вкусу бар, адабиятты жакшы түшүнөт. Тентинин атасы сөзмөр, чечен киши да" деди. Мен муну айтайын дегеним, Жомарттын мени адабиятка болгон түшүнүгүм жөнүндөгү туулган пикиринин натыйжасы болуп, кезектеги пленумга болбой эришип барышы. Бул пленумда болгон маселе согуш жана кыргыз адабияты. Ушул мааниде болсо керек эле. Докладты Жомарт жасады. Мен кунтумду коюп угуп отурдум. Кийинки 2 жылдын ичинде жаратылган чыгармаларга толук токтолуп, талдоо жүргүзүп жатты. Жакшы жактарына токтолуу менен начар жактарында баса белгиледи. Эч кимдин жүзүнө карабай, Токонбаевди баш кылып, жазуучулардын чыгармаларынын көпчүлүгүн камтыгандай болду. Бирок жазуучулардын ирлеринин көбү согушта жүрүшкөн кези. Мукай, Жусуп, Темиркул Ашубаев, Жамгырчынов, Узакбай Абдукайымов, Эсенкожоев жана башкалар. Жомарт өзүнүн докладында Алыкенин Днепр терең деңизге куят деген чыгармасын талдап жатып мындай деди. "Днепрден ашалы дейт. Сууну кечет, өтөт, ашууну ашат. Бул кандай? Өз ордунда так болуш керек. Сен ушул жерге турсаң да тур, турбасаң да тур деп эле зордоп кое бериш болбойт." Дагы бир мисал келтирип, "Мен муну түшүнбөйм. Муну кантип түшүнүүгө болот?" деди. Анда залда отурган Аралбаев, "Сен өзүңдөгү поэзияны түшүнөсүңбү?" деп үн салды. Анда Жомарт токтоосуз, "Түшүнбөсөм сен эртең кабинетиңе чакырып алып түшүндүр" деди. Отурган элдер кыраан катка күлүп калышты. Жомартка түшүндүрүүчү Аралбаев экен да дешип, өз ара сүйлөшүштү. Аралбаевди жолдоштору тамашалап, карта кагаздагы момундун балтасы деп коюшчу. Окшоштугунан айтышса керек. Ал ошол мезгилде жогорку мекеме жайынын биринде кызмат өтөчү. Кийин мектеп басмасында иштеп жүрдү элем. Ошол пленумда Самаганов Жээнбай чыгып, Жомарттын "Ажал менен ар намыс" поэмасы жөнүндө өтө жылуу, жакшы пикирлер айтты. Мен ошол пленумда Жомарттын поэмасын талкаламакмын. Ошондой тапшырма алган болчумун. Окуй эле келем. Мага тапшырган адам бир экземплярын берди. Мен алып коюнга катып алып, Ысык Ата курортуна кеттим. Пленумга 1 айдан ашык убакыт бар эле. Барып алып окусам, жакшы поэма экен. Согуштан келгениме аз эле болгон. Ошол согуш күндөр жаңырып, көз алдыма кайра чубап, өтө толкундануу менен окудум. Анан кантип жамандаймын, мактадым. Жамандоого абийирим барган жок. Бирок ошол күндөн тартып тигил насаатчымдын көзү мага бузулду. Мен ал ким экенин сурасам айтпай койду. Анын эми кажети жок, өткөн иш деп. Самаганов Тарбанан бул сөздүн чыкканы ошол мезгилде Москва кыргыз адабияты менен искусствонун 10 күндүгү экинчи жолу өтүп, катышуучулар кайтып келишкен. Жомарттын поэмасы өтө жогору бааланып, Горкийдин "Любовь и смерть" аттуу поэмасына салыштыра сөз болгон жөнүндө менин кабинетимде айтып калышты. Самаганов да отурган. Мына ошондон улам сөз болуп кетти. Бул сөздүн чын жалганына Самагановдун абийири гана күбө эле.